Кылымдар таазим кылган ай, кудурет бакыт сунган ай, көңүлдү нурлар кубанткан, кут болсун Рамазан ай. Эселеп берилген сооптордун ээси болуңуз. 24 ТВ жана Маралдан орозо кебин угуңуз. Күнүгө куттуу орозо программасы. У нас есть хорошая новость. Кинотеатр «Кызыл-Кыргызстан» вновь будет возведен. Строительная компания «Бурана Грант» в 2019 году на пересечении улиц Жумабека и Алымкула-Усинбаева начала строительство жилого комплекса «Бурана Пэлас», внутри которого и будет расположен легендарный кинотеатр. Главным партнером по строительству является компания «Эмарк Групп». Мугалим класстагы абдан жакшы көргөн окуучусуна кайрылып, сен алдыңа бир кап акча жана бир кап акыл койсо, кайсынысын тандамаксың деп суроо салат. Анда окуучусу мен акылды тандамакмын дейт. Мугалими ичинен жылмайып, аны сыноо иретинде мен болсо акчаны тандамакмын дейт. Окуучусу да жылмайып, агай, кимге эмнеси керек болсо ошону алат да деп, экөө жылмайып ортодо күлкү жаралат. Агай буга кубануу менен алаканын жайып, "Оолум, сен билим менен бийликке дагы, билим менен байлыкка да жеткен чыныгы адам болушуң керек" деп батасын берет. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллам мындай дегенин уктум. Момун мусулман жакшы адеп ахлагынын арты менен күндүзү орозо тутуп, түнүн намаз менен өткөргөн адамдардын даражасына жетет.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: Кыямат күнү момундун таразасында жакшы адеп ахлактан оор баскан башка амал болбойт. Чындыгында Алла Таала абийирсиз иштерди кылган жана уятсыз сөздөрдү сүйлөгөн адамды жек көрөт. Ырыскы береке толгон ыйык Рамазан айында куттуу орозо программасын дагы да улантып жаткан мезгилибиз. Ассаламу алейкум, урматтуу момун мусулман бир туугандар. Кармап жаткан орозоңуздарды жараткан өзү кабыл кылсын деп, биз бүгүнкү темабызды диний китептер жана которулуп жаткан диний ислам дини тууралуу чоң чыгармалар, ошондой эле Дил азык басма үйүндөгү өзгөчөлүктөр, ал жактагы жаңылыктар тууралуу кеңири маалымат берүү үчүн бүгүн эфирибизге атайын так ушул Дил азык басма үйүнүн жетекчиси мүдүрү Алмамбет Осмон уулу жана бир катар китептердин котормочусу Канат Аманбаев агабыз келип отурат. Ассаламу алейкум, куш келипсиздер. Алейкум ассалам. Саламатсыздар. Алгач эле ушу кепти диний китептерден башка китеп, тагыраагы диний китептерден башка китептерден өзгөчөлүктөрү тууралуу бир сөздү баштагыбыз келип отурат. Ушуга бир аз токтолуп берсеңиздер. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Китеп деген сөз негизи түпкүлүгүндө эле араб тилинен алынгандыктан, араб тилинде деле ал-китаб деген сөздөн келип чыккан. Курандын бир аты дагы ал-китаб, китеп. Бул жалпы мусулмандарга белгилүү. Китеп түпкүлүгүндө адам атадан бери келаткан, адам атага дагы 10 барак китеп берилген деп айтылат эмеспи? Мусулман тарыхыбызда. Ошол себептен китепсиз бир мусулманмын, Кудайга ишенем деген адамдын бир өмүрүн, жашоосун элестетиш дагы кыйын негизи. Азыркы кезде эми баягы диний китептен башка китептерден айырмасы эмне деген суроо коюлуп жатканы бир жактан кызыктай туюлат. Себеп китеп баары бир китеп ал. Диний болобу, диний эмес болобу, китеп эгерде зыяндуу нерселерге эле үгүттөбөсө, адамдын адеп ахлагын бузган, руханиятына тескери таасир бербеген эле нерсе болсо, ал пайдалуу. Илим техника китептеринен баштап башка бардыгы. Эми диний китептер дегенде ал белгилүү. Ал баягы адамзаттын ыйман багытына жардам берген, Кудай Тааланы таанууга, пайгамбарыбызды ээрчүүгө, адамдын адеп ахлагын түзөөгө, жалпы коомчулуктун бир тарбиясына диний багыттан, руханий багыттан, адеп ахлак багытынан, таза бир ишеним багытынан маани берген китептер башка китептерден айырмаланып турат. Тема тарабынан да, эми диний китеп дегенде. Болбосо китептердин бардыгы эле китеп, аты айтып тургандай. Учурда ушул диний китептердин баягы коомчулукта кеңири тараштары байкалып жаткан бир тенденцияга күбө болуудабыз. Негизи ушу абал кандай болуп турат, Канат мырза? Сиз мына баспаканада бир топ ушу котормочу катары дагы келе атасыз, өзүңүз бир топ китептерди которуп келаткан инсан катары суроо салып турабыз. Негизи азыркы учурдагы ошол китептер биздин коомдо негизи талап кылынып аткан, жанагы окулуп аткан көп бир элдин талабы болуп аткан китептердин негизи катарын азыр диний китептерибиз түзүп атат. Албетте бул диний китептерибиз негизинен азыр эми адамдардын баягы руханий талабына жараша ошол китептердин сатылыш рейтинг болсун же болбосо ошол статистикада өтө жогору бир деңгээлге келип атат. Албетте эми баягы убакыт ушундай нерсе экен, бир белгилүү бир заман азыркы учурда болуп аткан ушул заманда адамдардын руханий бир эмесине жараша китептердин кенен которулуп аткандыгы, акырындык менен булактардын такталышы менен ушул азыр бизде жакшы бир калыпка келип түшүп келатат. Эми көч бара түзөлөт дегенде акырындык менен кээ бир мурунку кемчиликтер акырындык толукталып келатат буюрса.
Ушу Дил азык басма үйү диний китептерден тышкары бир топ китептерди, башка да көптөгөн басмаларды аткарып келесиздер. Ошол эле дүкөндөргө кирсек да абдан көптөгөн жакшы китептериңиздер бар да. Анан баягы элдин кызыгуусу жалпы эле китеп дүйнөсүнө, ошол эле анын ичинен диний ислам дини тууралуу китептерге элдин кызыгуусу кандай болуп жетет азыр? Китептер негизи кийинки учурларда айрым жаштарды эсепке албаганда, айрым адамдарды көп эле окулбай калган бир мезгилди баштан өткөрдүк да, азыр деле өткөрүп атабыз десек болот. Мунун себептери ар башка болуш керек. Мисалы, көпчүлүк баягы күнүмдүк жашоо менен алектенип, убакыттын тардыгын шылтоолойт. Анан интернет, заманбап техникалар көбөйдү. Анан айрыкча акылдуу телефондор көбөйдү. Ошондон башын көтөрбөй калды дегендей болуп олтуруп, китеп окубаган бир муун өсүп атканы бул абдан өкүнүчтүү нерсе эле да. Бирок ошонун ичинде акыркы жылдары, айрыкча ушул акыркы 5-6 жыл десек дагы болот, биздин байкап атканыбыз. Китепке кызыгуу, айрыкча ушул диний темадагы, иман темасындагы китепке кызыгуу бир топ өсүп атканы дагы кубандырат да. Бул кандай тараптан билинет? Мисалы, ошол сиз айтып аткан Дил азыктан чыгып аткан китептердин сатылышы, коомго таралышы, мисалы, Кыргызстандын өлкөбүздүн бардык аймактарында, областтардын борборлорунда бөлүмчөлөрүбүз иштейт, китептер сатылат. Мисалы, мындан 3 жыл мурда бир 1000 нуска менен, 2000 нуска менен чыккан китептер азыр бир эсе, 2 эсе каттап көбөйүп сатылат да. Демек, мындан биз билип атабыз, элдин кызыгуусу, айрыкча жаштардын кызыгуусу бир топ өсүп аткандыгы, бул кубанычтуу нерсе, өсүп аткандыгы билинип атат. Бирок дагы эле баягы китеп окуу элдин санына салыштырып караганда, мисалы, орточо китептерибиз 3000ден 5000ге чейин нуска менен басылып атат. Эң эле көп басылса 10.000 нуска чыгышы мүмкүн. Бул эми баягы биздин өлкөдөгү мындай элдин санына салыштырып караганда, чачып келгенде абдан эле китеп окугандар дагы эле аз. Эми бул баягы түшүнүүнүн кемчилдигинен, китепке болгон муктаждык, талапты сезбегендиктен ошол кемчилик дагы эле бар деп эсептейбиз, ошондон болуп атат. Бирок Канат майкебиз айткандай, баягы көч бара-бара түзөлөт дегендей, коомдогу китеп окуу маданияты, ушул диний китептерди окуу тарабынан дагы бул бир рейтинг болуп эсептелип атат да. Бара-бара өсүп аткандыгы, демек үмүттүн бардыгы китеп окулат экен. Ушул заманда дагы элдин баары эле телефон чукулап эле башын көтөрбөй калабы десек, окуп атат дегенди билдирип атат. Ошо Дил азык басма үйүнөн чыккан китептер соңку жылдары башка көптөгөн ушу китеп дүкөндөрүнүн текчелерине коюла баштаганына күбө болуудабыз. Булардын өзгөчөлүгү, сиздерге ушу кайрылган инсандардын өзгөчө кайсыл тараптан көбүрөөк кайрылышат да? Баягы китептериңиздерди бир эле сиздер чыгарбайсыздар да, алардын авторлору, диний китептердин авторлору, ошол эле котормочулары дагы мына сиздер менен иштешкен. Көбүрөөк ошо диний багыттагылар кайрылабы же баягы башка тематикадагы китеп жазган инсандар дагы эле кайрылабы? Элдин талабы ар кандай. Баягы инсандык өнүгүү деген темалар аябай кызып атпайбы коомдо? Ошол темадагы китептерди, кыргызчасын талап кылгандар болот, адабий китептерди, эски баягы классикаларыбыз басылбай калды, Төлөгөн Касымбековдун, Айтматовдун кээ бир китептери дагы кээде табылбай калып атат деп ошондой талаптар болот. Бирок көпчүлүк талап, элдин талабы дагы эле мындай сатылышынан, нускасынан, басылымынан, таралышынан караганда дагы эле диний темадагы, ошонун ичинде дагы баягы алгачкы тааным тараткан, мындайча айтканда, имандын негиздерин үйрөткөн, намаз үйрөткөн, мисалы намаз окуйбуз деген кичинекей китепчи, бирок эң көп сатылат да. Ошол мындай байкаганда адамдардын жаңадан баягы иманга жолуна бир түшүнүүгө келип аткан жаштардын көбөйгөндүгү, пайгамбарыбыздын өмүр баяны мисал үчүн, анан баягы ибадатка кызыктырган, Кудай Тааланын жолуна, иман, ислам жолуна үндөгөн мындай жеңил темадагы, терең философиялык маанидеги китептер эмес, ошондой жеңилирээк темадагы китептерге талап күч. Ошондойлорду көп талап кылышат. Ошол багытта мисалы
имам Газзалинин Канат байке которгон Мукашифатул Кулуб деп аталат, эми жүрөктөрдүн ачкычы деп которулду. Ошого талап күч болду, мисал үчүн. Айрыкча пайгамбарыбыздын өмүр баяны кайра басылды. Ошо намаз үйрөнүү, анан баягы негизги нерселер да, баягы исламдын 5 парзы, иман, намаз, даарат, орозо, зекет деген, ажылык деген сыяктуу ушул темадагы китептерге талап күч. Канат мырза, ушу жүрөктөрдүн ачкычы деген китеп чында эле сиздин чоң бир эмгегиңиз менен которулган китептин мазмуну, ал жердеги маалыматтар абдан бир күчтүү китеп болгон да. Буну көпчүлүк коомчулук аябай жылуу кабыл алды, өтө бир сиңимдүү болду. Бул китеп тууралуу көп жакшы сөздөр айтылды. Аны окуган киши катары биз дагы сизге ыраазычылык билдирели өз учурунда. Анан ушу жалпы эле диний китептердин булактары кандай, кайсыл жактары болот көбүрөөк? Негизи имам Газалинин анын өзү булак, мындайча айтканда. Ал кишинин канча жылдык эми шедеврге айланган бир классик ушул диний багыттагы диний темаларды өзүнүн ичинде камтыган. Негизи ичин окуп көрсөңүз, окудуңуздар, албетте ал ичиндеги адеп ахлак болсун, ибадат болсун, ошол негизги нерселерди камтыган булактар. Эми негизи пайгамбар салламдын Курандан алынган негизги булактар ошол китептерден. Ал китептин өзү бир булак катары кабыл алынат. Ошого бул китеп негизинен эч бир жерде бул ким эле деген суроо болбоду. Эч бир жерде мындай бир терс бир мамиле болбоду, же болбосо албетте бул имам Газали ислам дүйнөсүндө өтө таанымал киши болгон. Бул бир китеп. Жалпы эле ушу азыр жүрөктөрдүн ачкычынан башка бир топ китептер басылып чыгып атпайбы? Абдан көп да. Ошолордун көпчүлүк булактары кайсыл жактан? Жооп бересизби? Китептердин булактары дегенде эми котормо менен келип атат көпчүлүгү. Себеп биз баягы белгилүү бир эме доорду басып өтпөдүкпү? Атеисттик доорду басып өткөн эл катары ислам булактары бир топ эле үзүлүп калган, илгери болгондору дагы эскирген дегендей. Анан араб тилинде, түрк тилинде же башка ошол эле мусулман калктардын ошол мурдатан эмеси үзүлбөгөн китеп басуу, чыгаруу жөрөлгөсү үзүлбөгөн элдерде бул булактар абдан көп, чындыгында миңдеп, 10 миңдеп саналып табылат да. Ошолордон көбүнчө ушул акыркы 10-15 жылдын ичинде бир топ нерселер которулду. Бирок биздин ичибизден дагы ушу Кыргызстанда өзүбүздүн өлкөдөн чыккан жаштардан кээ бирөөлөр жеке авторлугу менен жазып, түзүп, жаңадан ошо китеп дүйнөсүнө баягы бул дагы өткөнгө байланыштуу нерсе экен. Эгер эл алса, талап болсо, анан буга дагы кызыгуу болуп жаза башташат экен. Ошондой дагы китептер акырындап чыга баштады, бирин-экин болсо дагы. Бирок негизги булактар котормо жолу менен келип атат. Көпчүлүгү араб тилинен которулат. Бизге баягы жакыныраак тил экен деп билгендер түрк тилинен которуп атышат. Эң негизгиси бизде бул котормодо булактарга койгон талап биздин ошо акыйдабызга, ишеним системабызга, ханафи мазхабыбызга төп келген нерселер болсун дегенге абдан маани берилет. Булак көп. Эгерде чындап эле элден талап болуп дагы окуган элдер көбөйүп атканы, китептердин өтүшү тездесе, бул баягы базар белгилейт экен да көпчүлүк учурда. Себеп китептер улам сатылган сайын анан анын ордуна кайрадан айланып, өзүн өзү актаса, анан дагы көбөйүп басылат экен да. Ошол себептен булак аябай эле көп. Канат мырза, ушу Амит мырза, сиз дагы бир топ ушу китептерди өзүңүз которуп калганыңыздан кабарыбыз бар, Амит мырза. Анан дегеним, сурагым келгени, булагын сураганым. Ушул маалыматтардын тактыгы, туура бир факт далилдер менен берилиш үчүн белгилүү бир комиссиянын бир көзөмөлүнөн өтөсүздөрбү? Белгилүү бир топтор менен кеңешесиздерби? Албетте, ар бир китеп чыгаарда анан жөн эле тияктан бияка которула салып, эмне болсо эле ушуну өткөрө салайынчы деген андай нерсе болбойт да. Биринчи которулат, анан ал текшерүүдөн өтөт. Дил азыктын өзүнүн ичинде дагы кеңешме тобубуз бар. Ал тараптан өтөт. Айрыкча муфтияттын ичинде китеп текшерген атайын бөлүм бар. Ал жерден өтөт дегендей. Анан айрыкча
бир нерсеге басым жасап айтып кетиш керек. Канат байке мисалы Египет Ал-Азхар университетин бүткөн, дагы башка ушундай китеп которуп аткан, жазып аткан бир топ жигиттерибиз бар. Алардын бардыгы кандай дейли, баягы даярдыгы бар, кандайдыр бир тажрыйбага ээ болгон эң баягы негизги нерсе дини тараптан, дини билим тараптан даярдыгы бар адамдар да, жигиттер. Эмненин туура кетип аткандыгы, туура эмес кетип аткандыгы, маалыматтардын, булактардын Куран жана сүннөткө төп келип келбей аткандыгы жөнүндө өздөрүнүн даярдыгы болгондуктан бул тараптан көп деле баягы адамды кемчиликтер көп деле кетпейт деп эсептейбиз. Дегим келгени учурда экстремизм, терроризм дүйнө жүзүндө баягы күч алып турган мезгили баарыбызга маалым. Өзгөчө ушу диний экстремизмге келгенде ислам динин жаман көрсөткөн тараптары дагы бар жок эмес. Анан учурда баягы биздин укук коргоо органдары бул инсандын үйүнөн мындай китептер табылды, андай китептер табылды деп, ал эми ошол инсандар болсо биз билген эмеспиз деген жоопторду көбүрөөк айтып келишет. Актануубу балким ушу биздин мекендештерибиз, элибиз ушу чыныгы диний китептерди жана ошол экстремисттик маанидеги бир маалыматтар камтылган диний китептерди айырмалаш үчүн эмнеге көңүл буруш керек? Негизи азыр муфтияттын астында атайын текшерүү комиссиясы бар. Бүтүн бизден азыр чыгып аткан диний китептер ошол жерден текшерүүдөн өтөт. Ошолордун жанагы берген тастыктоосу менен, ошол аныктамасы менен чыгат китептер. Албетте биз китеп которгондо дагы көбүнчө көңүл бурган нерсебиз китептердеги булактардын, ошол туура бир булактардын болушу жана ошол ар бир маалымат жазыла турган болсо бир бетте ошонун астында шилтемеси менен берилип атат. Албетте бул өтө маанилүү, себеби албетте бул негизи булактар белгилүү эле. Пайгамбар салламдын Курандан кийинки эле Пайгамбар салламдын хадис жыйнактары бар. Имам Бухари, Имам Муслим, Тирмизи, Абу Дауд бул катары менен кеткен китептердин ичиндеги маалыматтар албетте туура бир анын ичиндеги ошол маалыматтары дагы туура бир жоромолдоо жагына экинчи каралат. Ошол бир маалыматты жазып туруп аны башка бир жоромолдоо болушу мүмкүн. Ар бир түшүнүккө жараша же болбосо башка бир радикалдык көз карашта болушу мүмкүн. Ошол нерселерге көңүл буруу менен гана бир китептерди даярдап атабыз. Анан жогоруда айтып өткөндөй ошол муфтияттын астындагы, диний башкармалардын астындагы ошол текшерүү бөлүмүнөн ошол жерден текшерилип, анан чыгат. Негизги ошол китептердин текшерүүсү эми башка баягы негизи жазылган же болбосо текшерүүсү жазылган китептен айырмалаш үчүн ошол муфтияттын жанагы тастыктамасын бир карап койгон дагы жакшы болот китепти ачканда, ар бир эле жараны ала турганда. Ошол чындап эле азыр китептерди, көпчүлүк диний китептерди алгачкы эле беттеринде Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын уруксааты менен бул китеп чыгарылып жатат деп көбүрөөк маалыматтарды баягы мөөрлөрүндө көрүп калабыз. Бунун баардыгы баягы уруксат берилген китептер деп эсептесек болот, баягы муфтияттын мөөрү болгон китеп. Албетте баягы мамлекет тарабынан айрыкча ошо дини мусулман жамаатынын, Кыргызстандагы жалпы мусулман калкынын бирден бир укуктуу милдеттерди баягы үстүнө алган орган катары муфтияттын жоопкерчилиги бар да. Сиз баягы айтып өткөн жанагындай экстремисттик маанайдагы же ошо биздин мазхабка, туура багытка төп келбеген нерселер ал эч качан ал муфтият текшергенден же башка жактан эмес, бир караңгы базардан, бир жашыруун жерлерден башкадан болушу мүмкүн. Тилекке каршы. Ал эми башка нерсе. Биздин баягы Дил Азык басма үйүнүн өзүбүздүн баягы басма саясатыбыз катары бул тарапка абдан маани беребиз. Эч качан баягы кандай дейбиз, биздин азыр салттуу ислам делип атпайбы? Жөрөлгөлүү мусулманчылыгыбызга же болбосо ханафи мазхабыбызга төп келбеген, жалпы баягы элдин эмесине, мусулмандардын бир кандайдыр бир залакасын тийгизе турган басма буюмдары ал бизден чыгышы мүмкүн эмес да. Канат байке айтып өткөндөй, ал өзүбүздөн дагы текшерилет, муфтият тарабынан дагы текшерилет. Анан сиз айткандай ал тастыгы менен өзүнүн печаты менен, эмеси менен, мөөрү менен чыгып аткандан кийин анын булагынан эч ким шектенбей эле койсо болот да.
Ушу мамлекет тарабынан деп калдыңыз. Жалпы эле мамлекеттик органдардан мамлекеттин өзгөчө ушу диний китептерге болгон мамилеси кандай азыр? Мамлекет биздин өлкөбүздөгү азыркы демократиялык маанайда ким кандай басма чыгарса, иши кылса баягы мыйзамдарга төп келсе, тескери бир маанайдагы нерселер жок болсо, бардык эле басылмалар чыгып атпайбы? Ошого бизде буга толук эркинчилик берилген. Мамлекет тарабынан кандайдыр бир колдоо, мамлекет тарабынан шыктандыруу болбосо дагы жолуңар ачык дегендей маанайда чыгаргыла, болгону баягы биздин эмебизге төп келсин, мыйзамдарыбызга деген маанайда эркин эле кетип атабыз. Кудайга шүгүр, эч кандай тоскоолдук жок. Бардык нерсени азыр базар белгилеп калган, жалпыбызга белгилүү. Анан базардын эле эмесин карап олтурбай, негизи баягы мусулмандардын ушул кездеги баягы калкыбыздын, айрыкча жаштардын туура багытта тарбия алышына, кандай нерсени ушул жаштарды дагы жакшы нерсеге багыттайт деген нерсеге дагы маани беребиз да, китептердин чыгышына. Ал дагы талкуудан өтөт, кандай нерселерди чыгарышыбыз керек, бул жылга чейин эмне темаларды алдыга коюп, эмнелер зарыл болуп атат деген абдан талкуулайбыз. Ошондой негизде эле баягы коомчулук өзү белгилеп эле кетип атат, мамлекет тарабынан буга кенен эле жол ачылган, жакшы эле. Чындап эле ушул мамлекеттин бизге түзүп жаткан шарттарына, эркиндигибизге, жаратканга шүгүр кылышыбыз керек. Бул үчүн дагы бир жолу мамлекетибизде демократия бар экени көрүнүп турат. Биздин дагы негизги максатыбыз ушу улуу айларда элибизге, жерибизге жакшы маалыматтарды жеткизип калууну негизги максат кылып ушул эфирде даярдап ого алып чыгуудабыз. Ал эми ушул биздин эфирибизге демөөрчүлүк кылып жаткан Бурана Грант курулуш компаниясына ыраазычылык билдирип, азыр аталган компаниянын кыскача жарнамалык ролигине жана ушул Дил Азык басма үйү уюштурган орозо айындагы ооз ачуудагы кыска бир видео репортажга дагы кезек берип, андан соң биз берүүбүздүн экинчи бөлүмүнө өтөбүз. Кроме кинотеатра, в жилом комплексе Бурана Пэлас для горожан будут доступны летняя терраса с панорамным видом, детская игровая площадка в свободной от автомобилей зоне и двухуровневый подземный паркинг, оснащенный датчиком контроля состояния воздушной среды и пожарной сигнализацией. Жилой комплекс Бурана Пэлас – это престиж и высочайший уровень комфорта современной жизни рядом с историей. Ыйман береке рызкы сабырдуулуктун айы болгон Рамазан айыңыздар кут болсун. 24 ТВ каналында куттуу орозо программасынын кезектеги чыгарылышы. Бүгүн биз Дил Азык басма үйүнүн уюштурган ооз ачуу тамагына чогуу болуудабыз. Дил Азык басма үйү өзүнүн өнөктөштөрүнө, китеп дүкөндөрүнө ооз ачтырып жаткан экен. Анда эмесе көңүлүңүздөрдү чогуу бурмакчыбыз. حي على الصلاة. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين. اللهم لك سمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وعلى رزقك أفطرنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. О жараткан Аталам, өзүңдүн ыраазылыгың үчүн деп Рамазан айындагы орозо күндөрүндөгү Рамазан айындагы орозону туткан болдук. Алла ошондой эле өзүңө гана ыйман келтирип, өзүңө гана тобокел кылып, өзүң адалдап берген рызыклардан даамыбызды ийген олтурабыз. Я Раббил Аламин, биздин туткан розобузду кабыл кылып, өткөн күнүлөрүбүз мындан аркы дагы кыла турган иштерибизге берекет берип, өткөн күнүлөрүбүздү Аллахым өзүң кечирген болсун. Бирахметке архаман. Жараткан бардыгыңыздардын кармаган орозоңуздарды кабыл кылсын.
жаратканыбызга миң мертебе шүгүр келтиребиз. Ушул ыйык Рамазанга жеткизип, ушундай бир керемет кечеде сиздер менен бир дастаркондо даам сызып, ыйык Рамазан айында ооз ачып жатканыбызга дагы да болсо шүгүрлөрдү келтирүү менен жакшынакай жакшы салам баш сөз айтуу үчүн алдыңыздарга Дилазык басма үйүнүн директору Алмамбет Осмон уулу агайыбызга микрофон сунсак. Байкелер, кээ бир эжекелер, бир туугандарды чакырып, ушундай ооз ачуу бир чакан бир чөйрөгө чогулуп отурабыз. Аллах субханала таала баардыгыңыздардын кармаган оозуңуздарды кабыл кылсын. Бүгүн мен айтаар элем бул жерде бир өзгөчө жоопкерчиликти, миссияны аркалаган инсандар чогулуп отурасыздар. Чакан чөйрө болсо дагы өзгөчө миссияны аркалаган деген себебим баарыңыздарга түшүнүктүү. Азыркы заманда жаштардын көбү, адамдардын көбү сотка чукулап калган, китептен алыс болуп калган бир заманда жашап атабыз, бир жагы акыркы жылдарда. Ушундай кезде элибизге, жерибизге аба менен суудай керек нерсе экен. Жакшы китеп жан дүйнөнүн азыры дегендей, ар кандай бир кесиптин ээси өзүнүн кесибинде кыйынчылыктарга дуушар болсо, көйгөйлөргө дуушар болсо, ал менен китепке, өзүнүн кесиби тууралуу китептерге кайрылат экен. Аллах субханала таала баарыңыздарды туткан орусуңуздарды кабыл кылсын. Ушу чакырыкка жооп кылып келип бергениңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алла разы болсун. Дилазык басма үйү менен биргеликте өзгөчө бир жакшынакай кызмат кылып келе жаткан басма үйү менен өзгөчө кызматташтыкта эң мыктылыгын көрсөтө алган биздин бир туугандарыбызга атайын басма үйүбүздөн чакан белектерибиз бар арналган коомдук китеп окуу маданиятын өнүктүрүүгө өзүнүн жеке демилгеси, аракети менен зор салым кошуп келе жаткан Чыңгыз Курбаналиев агабызга ыраазычылык билдиребиз. Жана дагы бир ыраазычылык каты Нурзия Жапарова эжекебизде. آمين الحمد لله الذي طعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين اللهم أعط من أطعمنا واسق من سقانا أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة اللهم قرمغان رزقlar Allah'ın üstün kabul kıl ya Rabbal Alamin. Kur'an'a hizmet kılıp dağı dalay adamlarga faydalı köptөгөн kitepтерди басышты Алла Таала өзүң насип кыл. İşlerine ийгилик бер Аллахым. Жалпы жерге келген бир туугандарыбыздын кармаган розуларын кылган ибадаттар, тилектерибизди Аллахым өзүң кабыл кыл ya Rabbal Alamin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Дилазык басма үйүнүн ооз ачар тамагына көңүлүңүздөрдү чогуу бурдук. Эми кийинки берүүдөн кезиккенче сак саламатта болуңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 24 ТВ телеканалындагы Куттуу Орозо программасын көрүп жатасыздар. Биз бүгүн Кыргызстандагы диний китептер, алардын котормочулары жана жалпы эле ушул диний китептердин маселеси тууралуу кеп козгоп жатабыз. Бүгүнкү студиябыздын коноктору Кыргызстандагы белгилүү Дилазык басма үйүнүн мүдүрү Алмамбет Осмон уулу жана белгилүү котормочу, бир катар китептердин котормочусу Канат Аманбаев агаларыбыз. Биздин ошол берүүбүздүн экинчи бөлүмүнө өтүп жатып, ушу сиздердин Дилазык басма үйүнүн үйүндөгү чыга турган жаңы китептер тууралуу кеп кылсак, сиз Канат мырза кайсыл китептердин үстүнөн иштеп жатасыз азыр? Азыркы учурда ошол которулуп басмага даярдалып аткан Имам Газалинин дагы Ихя улумуддин дин илимдерин жандандыруу деп ошол китепти даярдадык. Буюрсал дагы ошол басмага даярдоо нерседе турат. Андан кийин Пайгамбар саллаллаху сахабалар жөнүндө Хаят сахаба Юсуф Кандахлави алымдын китеби. Ошол китепти которуу ошонун үстүндө иштеп атабыз. Анан жакында дагы чыга турган китебибиз, басмага берилген китебибиз Үй бүлө тууралуу. Биздин ошол даярдап эмелган китептерден. Үй бүлө албетте бул маанилүү, коомдо маанилүү маселе болгон үчүн ошол китепке басым коюп, бир канча жол чыкса да кайрадан чыгып атат, даярдап атабыз. Буюрса даярдалып
ошол китеп чыгат. Кайсыл убакытка пландап жатасыздар чыгарып калган? Басмага берилген, буюрса 1 айдын ичинде орозо ичи чыгып калат буюрса. Орозодо баягы жүрөктү ыйманга толтуруп, жүрөктөрдү болушунча ачып алган соң жаңы бир китептерди мекендештерге сунуп калат экенбиз, Кудай буйрса да. Анын үстүнө ушу айтсаңыз, Дилазык басма үйүнүн жетекчиси катары учурда сиздерде бир топ китептердин катарында ушу балдарга дагы арналган абдан сонун китептер бар. Балдар дүйнөсүнө арналган абдан бир мыкты китептер. Ошол эле диний китептер дагы абдан пайгамбарыбыздын сахабалары өмүр баяны жомоктор дагы бар экен. Ушу балдарга арналган диний китептер тууралуу дагы бир аз баян кылып берсеңиз. Алдыңкы суроого улай айта кетишибиз керек. Ушул күндөрү басмадан чыгып атат бир жакшы китеп. Мындагы бир жагы бул жерден жарнамасы дагы болуп калсын деген эмеде Рамазандын ичинде Жакшы жарнама болсо. Куран касиеттери аттуу жакшы китебибиз чыгат, Кудай буйрса. Курандын касиеттери. Куран касиеттери кыскача эле. Куран Карим эми биздин ыйык китебибиз. Азыркы заманда адамдар баягы колуна чырак көтөрүп алган сокурга окшоп мусулмандардын колунда эң ушундай ыйык китеп турса дагы баары бир мындан пайдалануу, бул Куранда түшүнүү, Курандын ичинде эмне деген нерселер камтылып жатат. Биз колубузда эмне деген улуу нерсе бар экендигин дагы бир билбей калган, же бир чала билген ушундай бир заманда жашап жатабыз да. Ошону учкай болсо дагы баяндаган, анан айрыкча батыштагы, чыгыштагы атактуу окумуштуулар, диний адамдар эмес, востаковед деп атпайбы, чыгыштаануучулар, башкалар, мисалы Вильдюрантка окшогон атактуу философ тарыхчылардын дагы Куранга берген бааларын карай турган болсоң, алар суктанып айтып атат да, тамшанып тимеле. Бул эмне деген нерсе деп бир карасаң, ошолорду эч эле мусулман болуп койгон адамдар го деп ойлойсуң да, эми ал атактуу кишилер. Ошолордун дагы сөздөрүнөн атактуу окумуштуулардан Куран жөнүндө берген баалары камтылган, анан Куран окуунун сооптору, жаттоонун сооптору, Куранды түшүнүү жөнүндө абдан сонун бир китебибиз жакында басмадан чыгат, Кудай буйрса. Ушу күндөрү басмадан чыгып атат. Муну айта кетишибиз керек. Анан берки экинчи сурооңузга жараша, эми баягы китепсиз өскөн бала суусуз даракка окшойт деп атпайбы окумуштууларыбыз. Көчөткө суу куйбасаң ал же өспөйт, же өссө дагы чала саргар куурап мажүрө өсөт деген сыяктуу. Китепсиз балалык дагы бул өтө келечеги караңгы же бүдөмүк балалык болот экен да. Ошол себептен балдарыбыз дагы кичинесинен баштап илим билимге мыкты болуу менен бирге ошол эле учурда ыйман тарабынан дагы мыкты болуп чыкса деген ар бир ата үмүт кылат. Эңсейт балам ар тараптан жетилсе депчи. Ошого баягы Дилазык басма үйүбүздүн алдынан чыгып аткан балдар китепчелери дагы акырындап толуп келатат, Кудай буйрса. Мисалы 4 халифанын балдарга арналган Азирети Абубакыр, Азирети Омар, Усман, Али разияллаху анхулардын сонун балдар ошону жактырып окуйт. Жеңишбек Жумакадыр деген акыныбыздын калемине таандык пайгамбарыбыздын балдар үчүн арналган, пайгамбарыбыздын өмүр баяны чыккан, мисал үчүн алып айтканда диний, эми балдарга арналган диний китеп десек, андан башка баягы адеп ахлакты, ата энени сыйлоону, динибиздеги баягы негизги балдардын тили менен баяндалган сүрөттүү ошондой бир китепчелер дагы даярдаганга кызыктуу, кооз, көркөм сүрөт менен бир топ китептерибиз чыгып келатат. Анан деги эле биздин баягы Дилазыктын басма үйүбүздүн багытында диний китептерге эле басым жасап, ушу менен чектелүү эмес да. Ошол себептен башка деле темадагы китептерибиз толтура, мисалы адабий, илмий, публицистикалык башка китептер эле чыгып атат. Балдар үчүн дагы сиз айтып өткөндөй жомок китепчелерди, башка ушундай кыскасы балдар дүйнөсүн дагы өзүнчө чагылдырганга колдон келишинче аракет кылып атабыз, бирок жетишсиз болуп атат. Келечекте ойлойбуз, Кудай буйрса, бул керек нерсе экен. Мусулман дүйнөсүнүн тажрыйбасынан алып караганда дагы, мисалы биз көрүп келген араб дүйнөсүндө балдардын эле өзүнчө диний китептери өтө эле эми толтура да, ушунчалык көп чыгат ушул заманда. Бирок тилекке каршы бизде андай ага жетиш боло албай атабыз. Келечекте буйрса бир өзүнчө балдар китеби үчүн эле бир бөлүм ачуу дагы, Кудай буйрса, пландарда бар. Бул китептерди сиздер өзүңүздөр демилгелеп чыгып атасыздарбы, же башка жазуучулардын сунушу менен сиздер басып эле берип атасыздарбы? Же ошол эле көмөк көрсөтүп атасыздарбы?
Бул эми көп тараптан болот экен. Көп тараптан эң негизгиси коомчулук өзү белгилейт экен. Кандай нерсе, кандай суроо талап болуп атат, баягы тамырды кармап көрүш керек болот да. Эмне суроо талап болуп атат, кандай нерсени чыгарсак дагы өтөт. Эң негизгиси мунун баягы материалдык тарабын, андан түшө турган бир аз каражат пайданы да ойлош керек экен. Сөз чынынан бузулбайт, мындай айтыш керек да. Пайда дегенде баягы жеке эле акча табуу максат эмес. Китептер канча сатылса, өтсө, андан түшкөн каражат менен дагы кийинки китептерди улантып чыгаруу үчүн дагы бул өтө чоң пайдалуу нерсе да. Ошол себептен кээде ошондой сунуш түшөт жазуучулардан, ушундай билгич адамдардан, аалымдарыбыздан. Биздин кеңешмеде дагы талкууланып, ошол тараптан болот. Анан ушинтип өзүнө өзү баягы коом алып кете берет экен. Кыскасы көч кетип атат. Мониторинг жүргүзүп көрдүңүздөрбү? Азыркы баягы ааламдашуу доорунда өзүңүз айткандай баягы акылдуу телефондор кичинекей балдар, чоңдорду эмес, кичинекей балдардын акылын, убактысын, жан дүйнөсүн баарын тартып алгандай да. Баягы бирге чыга элек ымыркайлардын интернет аймактарында видеолору жүрөт. Телефон алып койсо көзүнөн жашы куюлуп, ыйлаганы берип койсо тып басылып, жыргап күлгөндөрү. Ушундай бир абалыбызда ошол китептер балдарга жетип атабы? Балдарга атайын эми бул мониторинг атайын жүргүзүлгөн азырынча жүргүзө элекпиз. Бирок баягы байкоо, сереп салуу болуп атат. Эми мониторинг жүргүзүшүбүз керек чындыгында. Жалпы балдардын тарбиясы, мектептердин абалы, баягы билим берүүнүн абалы айтпасак дагы жалпыга белгилүү. Чындыгында туура айтып атасыз. Балдар эле эмес, алды менен ата-энелер тарбияга муктаж болуп атпайбы азыркы заманда? Эмне үчүн дегенде, ата-энелеринин колунан китеп көрбөгөн бала кайда китепке кызыксын? Биринчи балдар китепке жакын болуп өсүш үчүн, келечеги баягы бүдөмүк болбой бир жарык келечекке кадам ташташ үчүн балдар китеп окуп чоңоюш керек экен да, китепке жакын болуп. Ал үчүн ата-энесинен ошондой өрнөктү көрүш керек экен. Азыр тилекке каршы көп жерде айтып калабыз. Мындай колунда бар деген адамдарыбыздын көпчүлүгүнүн үйүндө китеп окуу маданиятынын чалалыгы же баягы арабөк калган себептен китептер, турчу текчелер көп жоолгондо бир мезгилдерде бар эле деп улуулар айтышат го. Ар бир үйдө тим эле тизилген, тирелген китептер турчу эле деп. Азыр анын ордунда хрусталь идиштери элеген көпчүлүк учурда. Ата-энелер канчалык балдарын өрнөк көрсөтүп атат. Ошону айткыбыз келет эле да. Мисалы кечинде келип эле үйүндө азыр телевизор деле көрбөй калды адамдар. Телевизор мынчанчы маселе болуп калды го. Ата-энелер биринчи телефон тиктеп, телефон чукулап калбадыбы? Ошондой ата-энелерди көрүп аткан баланы кантип китепке жакын болсун да. Ошого биз эми колдон келишинче аракет кылып атабыз. Бирок коомчулуктун тарбиясы, китеп окуу маданиятын жетилдирүү деген нерсе дагы бул бир мамлекеттин келечеги үчүн бир чоң бир кошчу салым экен да. Бул жүрөгүндө бир оту бар жаштар үчүн, мекенин, элин, жерин, келечекти бир курууну ушундай эңсеген адамдар үчүн бул көңүл бура турган маселе экен. Ал үчүн биринчи өзүбүздөн башташыбыз керек экен, балдарыбызга өрнөк болупчу. Анан китептер балдарга толук жетип атат деп айта албайбыз. Себеп чыгып аткан китептердин санынан эле белгилүү болот да. Мисалы Бишкектин ичинде эле, негизги Бишкекте эң баягы китептер көп басылган, көп тараган биздин борборубуз го, негизи сүйүктүү борборубуз. Бирок балдар китептерин басканда мисалы көрүп атабыз 1000 нускадан, 1,5 миң, 2 миң нускадан ашпай атат да, тиражын албайсакчы. Демек ошондон эле билинип атат, ал дагы 1 жыл ичинде, жарым жыл ичинде араң сатылып бүтөт. Болбосо канчалаган мектептер бар. Анан балким кыргыз тилинде чындап эле окубайбы, орус тилинде көп окуйт дегендер дагы бар. Ошондой элеби десек, ал деле белгилүү эле сандагы адамдар окуйт да. Эми биз баягы жакшылыктан үмүтүбүздү үзбөйбүз, Кудай буйрса. Мындай окуп аткан китептердин өтүп аткан санын караганда жыл санап өсүп атканы бар, байкалып атат. Буга баягы кээ бир инсандардын китеп белек берүү маданияты дагы ойгонгону себеп болуш керек. Айрым баягы той маарекелерде жада калса ушу китептерде баягы Кытайдын идиштеринен 20, 30, 50 сомдук
майда чүйдөдөн көрө китеп берели деп сиздердин китепти берип аткандарды дагы көп болуп атабыз. Себеби сиздердин китептердин арасында баягы кичинекейинен алакандай китептен баштап улам чоң акысы дагы ошо бир аз акчадан баштап абдан жогорку деңгээлге чейин китептерди көрүүдөбүз биз өз көзүбүз менен дагы. Сөзүңүзгө аралчы эми кана эми ошол биздер көрүп аткан ошол тойлордогу же башка ошондой бир чогулуштардагы китеп берүү жөрөлгөсү коомчулукка кенен жайылган бир салтка айланса, бул эмне деген сонун болот эле балдардын өсүшүнө, коомчулуктагы китеп маданиятынын калыптанышына. Бирок ал бир аз сандагы абалда, бирок ошол дагы болгону жакшы болуп атат. Аз болсо дагы ошол болгону. Чынчындап карап көргөндө ошол баягы идиштер, жоолук калпактар айланып келип бир күн өзүңүн үйүңө келери бардыгыбызга эле маалым да. Китеп болсо, чыныгы жакшы китеп берсең, үйдө өмүр бою сакталат. Ал түгөнгүз байлык, баягы кемигиз байлык го. Үйдө текчеде бирок тура бербеш керек, албетте. Жогоруда сиз айтып өтпөдүңүзбү? Ушу китепти баягы кичинекей балдардын окуусу үчүн ата-эне дагы бир үлгү болуш керек деп. Буга өз көзүбүз менен күбө болуп атабыз. Себеби мен мындай китепти үйдөн чындап алайын, көп үйдөн окуй албайм. Бирок түнкүсүн бир ачып аябай кызыгып түнкүсүн окуган учурларыбыз болот. Анан келинчегибиз окуйт. Кичинекей 2 жаш, 2,5 жаштагы балабыз апасы китебин ачканда өзүнүн китеби бар. Анан баягы сүрөттөрү менен, бир аз сырлары менен. Ошо 2 жаштагы бала китебин алып келет да, мен да окуйм, мага да окуп бергиле депчи. Анан баягы сүрөттөрдүн атын айтып, китепти үйдөгүлөр китеп алса эле, же мен да китеп алсам эле, ал чуркап барып өзүнүкүн алып келет. Бул кичинекей далил болуп отурат. Кыргыз бекер айтпаса керек, аккан арыктан суу агат депчи. Бала уядан эмнени көрсө учканда шуну алат деп. Ата-эне үлгү болмоюнча чылым чегип атып, балам чылым чекпе дегендей эле ата-эне өзү үлгү болмоюнча баланы кылбайт экен да. Канай мырзадай өрнөктүү үлгүлүү жаштарыбыз көбөйсө экен тилегибиз. Жарнамалап калган болбойлу өзүбүз. Анан айтпасын, Канай үй бүлөсүн айтып кетпейт экен да. Болгону бул баягы мисал менен келтирген, көрүп көз менен миң уккандан бир көргөн дейт го, ошол дагы жакшы экен да. Анан Дилазык басма үйүнүн дагы бир чоң биздин муфтият менен биздин Кыргызстанда башка дагы көптөгөн баягы Адеп башады коомдук прогрессивдүү фонду менен уюштуруп келе жаткан жакшы бир жөрөлгөңүздөр бар. Бул жыл сайын өтүп келе жатат. Баягы китеп окуу конкурсу. Бул сиздердин абдан чоң бир кадамыңыздар деп билебиз. Себеби китеп окууну, маданиятты өнүктүрүүнү, адамдарды ушу китеп окууга тартуу үчүн умурага белек, баягы акчалай белектер, дагы сонун белектер бар. Ушул идея, ушул долбоор кайдан келип чыкты эле? Бул деле ортодон келип чыкты. Көптүн акылы көп дегендей, эмне кыла алабыз дегендейчи. Бул бир кызык заманда жашап жатабыз. Илон Маск деген бар. Дүйнө калкы бардыгы жакшы билет. Ошол кишинин космоско учурган кемелери жеке компаниясынын жеке. Россия бир мамлекеттикинен дагы көп, мисалы, бир жекенин компаниясыныкы. Бирок ошондой адам дагы бир күнүндө бир нече саатын китеп окууга бөлөт да, мисал үчүн алып айтканда. Эми баягы окугандар менен окубагандар кандай кетип атат деген маанда айтып атабыз. Марк Цукерберг десе бардыгы, Facebook'ту билген бардыгы билет. Жылына 20-дан 50-ге чейин китепти алдын ала пландап алып, өзү жарыялап, дүйнө элине жарыялап атат. Мен буларды окуйм, силер дагы ушуну окусаңар, пайдаласыңар деп жаштарга. 1 минутта убактысы ал инсандардын мынча миллионго токтогон кишилер, мисал үчүн, убакты жок кем. Ошонун негизинде алар баягы өнүк техниканын дагы тизгинин кармагандар, дагы эле ушундай интернет, техника өнүккөн заманда дагы китептен үзүлбөй атканы, эмненин белгиси десе, китепсиз өнүгүү болбойт дегенди билдирип атат да. Анан бизде болсо, анан тескерисинче, бизде өлкөбүздө мисалы китеп окугандардын саны салыштырып келгенде, бир жылда бир адам канча китеп окуйт дегенде, адам башына бирден китеп эч качан окубайбыз. Бир жылда да. Мүмкүн эмес. Белгилүү окумуштууларыбыздын, эми бул өтө так маалымат эмес, бирок адам башына 17 беттен төп келет Кыргызстанда деп атат, эми мындай иликтөөлөргө караганда. Ошол үчүн биз айтаар элек, китеп окуунун
өтө кенен жайылбагандыгы, китеп окуу маданиятынын бизде бир толук калыптанбагандыгы себептен бизде баягы замандын кадамына жетиш боло албаган, ар түркүм башка күнүмдүк көрүп менен алып урушуп олтуруп эле баягы китептен алыс болгон себептен көп артта калып кеткен тарабыбыздагы, өксүк тараптарыбыздагы көбөйүп атпайбы? Бул китеп окуу конкурстардагы дал ушундай өксүктөрүбүздү толтурганга, элдердин сиз айтып өткөндөй китепке кызыгуусуна бир эме болор бекен, түрткү болор бекен, себеп болор бекен деген жакшы ниет менен ортодон кеңешилип олтуруп ушундай бир чыккан нерсе. Эми жакшы саамалыкка айланды. Быйыл Кудай буйрса, мына канчанчы 7-си өттү, 6-чысыбы? 6-чы жолкусу. Бул жылы дагы Кудай буйрса, бул жылдан жылга кеңейип, бүткүл республика боюнча жакшы бир саамалыкка айланды. Эл ойлойт экен кээ бирөөлөр мындай дүңгүрөп эле өтүп атса, буга алдына умра ажылы анан 40-50 миң, 60 миң сомго чейин белек берилип атса, алдыңкы орундарды ээлеген 5-10 кишиге. Булар акчаны кайдан таап атат, анан тапса эле бу бардык эле ушу пайда үчүн эле ушундай өткөрүп атабы деп ойлошу мүмкүн. Наоборот, орусча айтканда тескерисинче, кандай дейбиз? Китеп окуу маданияты бир өнүксө экен деп, бул абдан түйшүктүү иш. Мунун артында эмне деген эмгектер жатат? Бул өзүн өзү эч качан актабайт акча жагынан. Бирок биз шүгүр келтире турган жерибиз кайсы? Мекен сүйөр жакшынакай жаштарыбыз, демөөрчүлөрүбүз бар жыл сайын. Давай өткөргүлө. Кана эмнеси кетет? Бул белекти колуман келишинче мен 10 миң сом, мен 20 миң, мен 50 миң сом мына белегин берейин, мен умрасын берейин деп чыгып атат жаштарыбыз. Ошентип олтуруп, Кудайга шүгүр, ушул белекке кызыккан себептен бир жылда 5-10 миңге чейин, бир жылдары 12 миң, 13 миңге чейин жетти катышуучулардын саны. Жакшы эле көрсөткүч болуп атат. Анан кээ бирөөлөр айтып атат, мен канча жылдан бери китепти колума ала эле келем, ушул конкурстун себебинен жакшы нерселерди окуп калдым деп. Демек, бул жакшы бир саамалык болду, буйрса. Анан мунун келечеги дагы бар деп ойлойбуз. Кудай буйрса, бул жыл сайын бул өткөрүлөт. Бул жердин дагы бир өзгөчөлүгү ошо кыргызча анан орусча дагы кошуп атасыздар. Бул орус тилдүү контингент дагы буга абдан ыраазы болуп келе жатканын биз дагы ошол тааныш билиштердин аркасынан угуп көрүп келатабыз. Ал үчүн ошол сөздөрдү жеткизип коелу сиздерге дагы. Рахмат. Анан ата-эне балдарынын ийгилигин көрүп абдан кубанат эмеспи? Балдардын бактысына ата-эне абдан да бактылуу болот го. Анан Шуханат мырза, сиз дагы ушу китептерди канча баягы көзүңүздүн майын коротуп, күн уйкуңузду, түн уйкуңузду коротуп, китептерди которуп келаткан соң, ал да сиздин баягы балаңыздай болуп калат эмеспи? Ушу китептердин элге, кеңири элге сиңип жатканы, кеңири элге жетип жакшы жооптор келип жатканы сизди кубандырбай койбойт болуш керек, Албетте, негизи баягы алам дүйнө боштук болбойт экен, негизи аламда ушундай бир мыйзам бар экен. Демек, кайсы жерде бир боштук боло турган болсо, ал жерди бир нерсе толтура сөзсүз. Ошол боштуктарды азыркы идеологиялык болсун, башка бир эмеде өңүттөн ошол боштуктарды жакшы бир нерсе менен, адеп акылакка, патриоттуулукка үндөгөн, ошол жакшы нерселер толтурсун деген максатта элге жогоруда байкөз айтып аткандай, негизи бул өтө түйшүктүү иш. Ошол түйшүктүү иштин артында негизи элибизге бир жакшы бир кызмат болсун деген максатта өткөрүлүп атат, албетте. Анан ошол китептерибиз элдин колунда болгондо биз да кубанабыз, негизи сиз жогоруда айткандай. Эң андан дагы жакшысы ошол нерсенин элдерге бир сиңип атканы, элдердин пайда алып атканы, пайда алып, ошондон жакшы бир багыт алып атканы андан бетер кубантат. Негизи баягы элибизде китеп окуу маданияты өнүгө турган болсо, бул өтө эле жакшы бир нерсе. Бир байка айтат, ошол үйүндө күнүгө 1 сааттык китеп окуу программасы бар экен өздөрүнүн. Отурат, ар кимиси өзүнүн, сиз жогоруда айтканда, ар кимиси отуруп өзүнүн баласы өзүнө тиешелүү, киши өзүнө тиешелүү китептерди окуйт экен. Бул маданият эмне? Бул абдан сонун нерсе, чындап эле. Бул баягы үйдө 1 саат үй бүлөгө келе, мол саатта барыбыз отуруп китеп окуйбуз. Тамактан кийин, тамакка чейин абдан бир сонун нерсе да, чындап эле. Буну ар бир үй бүлө өзүнүн үй бүлөлүк мыйзамы катары киргизип алса, сонун болуш керек. Эми сиздерден ушу соңку бир кеңеш болсунчу. Кеңеш сурагыбыз келип олтурат. Дилазык басма үйүнүн жетекчиси катары, көптөгөн китептердин котормочусу катары инсандардын ушу китеп окууга кызыгуусу үчүн эмне керек да?
адамдар мисалы мен дагы 1 саатка чейин окуй алам. Анан оюм баары бузулуп кетет, же болбосо уктап кетем. Көпчүлүк инсандар баягы жада калса китепти 1-2 барак ачып койчу, кирбей атат деп коюп таштап коюшат эмеспи? Анан ушу китеп окууну дагы да болсо адам өзүнөн өнүктүрүү үчүн кандай кеңеш берет элеңиздер? Адам ушундай бир макулук экенбиз. Эмне пайдалуу, эмне пайдасыз көп кезде мурдубуздун учун көрүп алысты көрө албайт экенбиз да, пенде катары. Ал үчүн биз баягы динибиздин буйругу деп атпайбызбы? Биринчи оку деген буйрук түшкөн деген ар кандай мусулман айта алат. Куранда биринчи буйрук эмне десе. Бирок ошол дебиз, ошол буйрук оку деген. Биз канчалык окуп атабыз, ошону аткарып атабыз дегенди аткарбайбыз. Демек, иман менен биринчи жоопкерчилик менен кабыл алыш керек да, биринчи. Оку деген Кудай Тааланын буйругу болгондон кийин мен окушум керек. Адам атага 10 барак китеп берилгенде, адам атанын балдары окубаса болбойт деген. Андан кийин ар бир адамдын бир алыскы максаты, багыты болуш керек экен да, жөн эле келбейбиз да жашоого. Өмүрдүн ичинде мен мындай жакшы нерселерге жетишсем, жакшы урпактарды тарбияласам, анан жеке өзүмдү өнүктүрүп олтуруп 10 жыл кийин, 20 жыл кийин Кудай Таала өмүр берсе, мен кандай нерсеге жетишем дегенди ар бирибиз ойлонушубуз керек да. Ошондой бир багыт, белгиленген багытыбыз болсо, анан адам ошол жашоодо койгон багытка жетиш үчүн эмне кесипте болсо дагы китеп окуш керек болот. Өзүн зордош керек да бул үчүн, кыскасы. Ар кандай кесиптин ээси кесибинде бир кыйынчылыкка жолукса, же бир нерсени чече албаса, алды менен ошол кесип жөнүндөгү китептерге кайрылбай аргасы жок. Башка аргасы жок. Жанагы мисалга айтып өткөн дүйнөдөгү атактуу кишилер, окумуштуулар деле Google'ду чукуп, интернеттен издей коюп тапса деле болот эле, китеп окубайчы, бирок андай кылбайт экен да. Китеп окууда дагы ошондой эмненин пайдалуу экендигин билсе деген нерсе да. Мисалы, китеп окубасам болбойт. Бул мага аба менен суудай керек нерсе. Деп анан экинчиден план түзүш керек да. Мисалы, бул айда 6 айга чейин, 1 жылга чейин мен эмнени түгөтөм деген. Анан ошонун негизинде кессе менимче жакшы болот го дейм. Эң негизгиси жыйынтыктап келгенде эле ар бир адамдын абийири, Кудай Тааланын буйругу алдындагы жоопкерчилиги, анан бир койгон максаты, багыты болсо, менимче анан ошол негизде өзүн зордоп олтуруп, окугусу келбесе да окуп олтуруп, балдарына өрнөк болуш үчүн болсо дагы эме кылып кетсе болот го. Жеке мисалдарыбыздан деле ошондой. Мисалы эми биз деле мисалы өзүбүздү мисал албайбыз, бирок күндө канча беттен 50 бет, 100 бет китеп окуганга аракет кылам. Мисалы мен жеке. Мисалы менин кыздарым бар. Колдорунан китеп түшпөйт эч качан. Телефон ойногон кезим мен көп билбейм да. Уруксат сурап, бир күндө көп болсо, жарым саат, 1 саат ата уруксат бересиз, интернеттен бир нерсе көрүп алам деп эме кылат, макул дейм. Көпчүлүк учурда китеп окуйт мисалы. Демек, атасы, ата-энесинин колунан китеп көрсө, балдар дагы китеп окуйт экен да. Калым мырза, сиздин кеңешиңиз? Эми баары жалпыга маалым болгондой, жогоруда байке айткандай, бизде азыр ошол жагынан аксатып жаткан нерсе кыска 2-3 мүнөттүк Facebook'та болсун, YouTube'да болсун, башка 2-3 мүнөттүк маалыматтар ошол адамдар ошого калыптанып калган, ошого үйрөнүп, ошого көнүп калышты. Мүмкүн болушунча ошондон алысыраак болуп, анан негизи белгилүү бир баягы жакшы бир сергек болуп турган учурда, эрте мененки учурду жакшы бир болсо, тандап алып туруп, белгилүү бир учурда, анан пайгамбар айткандай, ошол бир иште аз болсо дагы улантып кетүү. Аз окуса дагы 10 мүнөт окуйсуңбу, жарым саат окуйсуңбу, күнүмдүк эч үзүлбөй турган бир программаң боло турган болсо. Анан ошол менен бирге пайгамбар айтып атпайбы, ар бириңер чабан сыяктуу кол алдыңардагылардан жоопкерчилик депчи. Ошол жоопкерчиликти сезе турган болсо адам, ошондо өзүн дагы ошого жараша даярдайт. Азыр заман улам өнүгүп кетип атканда, адамдардын ошол балдарынын да бир ошол менен кошо өнүгүп кетиш үчүн адам да өзүн өнүктүрүш керек. Жогоруда да айтып атабыз, негизи жаштар, улууларыбыз тарбиялана турган болсо, жаштарыбыз дагы тарбияланат. Китеп окуу, баягында ошол бир алхимик деген китепти окуп отурсак, ал киши тиги Африка
Египетке төөгө китеп жүктөп кетип атат. Башкалар башка керектүү нерселерин жүктөп кетип атат. Ошончо түйүшкө карабастан китепти жүктөп кетип атат. Демек ошончолук бир маанилүү ошонун жашоосунда. Биз ошончолук бир ишене турган болсок, ичибизде ошондой бир ишенич боло турган болсо, албетте бул өзүнүн ичибиздеги динамикага жараша, өзүнүн эмебизге жараша бул ошого байланыштуу деп ойлойм да. Анда сиздерге дагы бир жолу убакыт бөлүп келип ушул китеп дүйнөсүнө бир аз да болсо кадам таштап бергениңиздерге бир бетти ачканга аракет кылдык окшойт. Жакшы бир беттер дагы да болсо ачылат деген ишеничтебиз. Сиздерге ыраазычылык билдирели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн дагы ушул китеп жазуучулар, диний китептин котормочулары жана диний китептер тууралуу өлкөбүздөгү абалыбыз тууралуу кеп курдук. Конокторубуз Дил Азык басма үйүнүн директору Алмамбет Осмон уулу жана белгилүү котормочу Канат Аманбаев агаларыбыз болду. Дагы бир жолу сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Негизи эл университетинин окумуштуулары китеп өмүрдө 2 жылга узартарын изилдеп, далилдеп дагы чыгышкан экен. Алардын чечими боюнча, алардын аныктамасы боюнча китеп окуган адамдардын нерв клеткалары байланышуусу дагы да болсо бекем күчтөнүп, адамдар баягы стресстен, адамдар кайгыдан, адамдар кыйынчылыктардан чыгып, дагы да болсо башка бир жаңы дүйнөгө, руханий дүйнөгө, бир жакшы бир жашоого кадам таштаарын изилдеп, ар бир инсан китеп окуу менен бактылуу жана узун өмүр сүрүүсүн тилеп өтүшкөн экен. Биз дагы сиздерге ошону тилейли. Кийинки көрүшкөнчө саламатта туруңуз дейбиз. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Кылымдар таазим кылган ай, кудурет бакыт сунган ай, көңүлдү нурлар кубанткан кут болсун Рамазан ай. Эселеп берилген сооптордун ээси болуңуз. 24 ТВ жана Маралдан орозо кебин угуңуз. Күнүгө куттуу орозо программасы. Кылымдар таазим кылган ай, кудурет бакыт сунган ай, көңүлдү нурлар кубанткан кут болсун Рамазан ай. Эселеп берилген сооптордун ээси болуңуз. 24 ТВ жана Маралдан орозо кебин угуңуз. Күнүгө куттуу орозо программасы.